Бакчада алма терими кызуу жүрүп жаткан кези мөмөнү жыйноодо этияттык маанилүү. Кылдатык менен бутагынан үзүп албаса сактоого жарабай калат. Алманын бул түрү азыр сатыкка чыкпайт. Эрте жайга чейин сакталып туруп, баасы жогорулаганда гана базарга чыгат. Могу сары алманы бекем кармаса бул карайып калат. А муну жашынакай абайлап кармаш керек, абайлап салыш керек. Негизи сөңгөгү ушундай болуш керек, узундугу. Анан бул негизи алынып кала турган болсо, сөңгөгү жок болсо, бул жакшы сакталбайт. Мына Кудай буйрса алмаларды жыйнап бүттүк, холодильникке киргизип. Данияр Султаналиев Таласта багбан жана эң алгачкы мөмө сактоочу ири логистикалык жай курган ишкер катары белгилүү. 12 жылдан бери кызыккандар мында келип тажрыйба алмашууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн окуу борбору да болуп калды. Бул 1,5 кирпич. 1,5 кирпич, сырт ичинен пенеплекс коюлган. Төбөсү плита, бул кадимки ребристый плита, анын үстүнөн десятка 10 сантиметр пенеплекс койгонбуз. Мындан 10 сантиметр ушундай. Жыгач менен бөлгөн себебибиз бул шамал айланып туруш керек да, циркуляция астынан үстүнө чейин циркуляция айланып туруш керек. Ошон үчүн мында шел кылып коебуз да. Муздаткыч дегенибиз менен ар дайым бирдей абаны кармап туручу жай 2 кабаттан турат. Биринчи кабатында суунун күчү менен керектүү нымдуулук кармалат. Мында 90 тонна мөмө сактоого шарт бар. Мисалы 30 сомдон 25 сомдон сатышып атат азыр. Эң мыкты алма Ред чип сортундагы супер чип, жана европейский алмалар биз деген Жарамин деген сорттор 40ка чейин көтөрүлүп атыр да алар. Алар болсо жазында 80ден 90дон сатабыз ушу жеринен эле. Бул болсо экинчи муздаткыч жакында эле зыянкечтерге каршы дарыланып тазаланды. Эми мында көчөттөр дагы, мөмөлөр дагы сакталат. Бул жери болсо 60 тонналык холодильник. Бунун ичинен эме кетет, аба кетет, мустак аба. Бул жерге биз жазында көчөт да кармайбыз. Көчөт кармаганда көчөткө вентилятордун шамалы тамырын кургатып берет да. Анан ошон үчүн буну мен өзүм способ кылып ушундай кылып ойлоп таап 10 метрге чейин узартып, антер пленка менен жабабыз да, тумчулап коебуз. Терде эле мустак айланат да. Бияк көчөт нымдуулук бир жумага чейин кетпейт. Белгилей кетсек, Таласта мына ушундай түшүм сактаган 30 кампа иштеп, учурда мөмө жемиштерди кабыл алып жаткан кези. Анда алма, алмурут, кара өрүк, кулпунай сактоого болот. Кези келгенде ички базарларга чыгат жана Россия, Казакстанга чейин экспортталат. Салика Садиева, Илхан Арсланбеков, Ала 24, Талас облусу.